Бүгүнкү 9 май улуу жеңиш күнүнүн урматына жер-жерлерде майрамдык саамалыктар өткөрүлүп жатат. Аталган иш-чаралардын алкагында атамекендик согуштун ардагерлерине сый урмат көрсөтүлүп, аны менен катар согуш майданынан кайтпай калган баатырлар өчпөс полктун жүрүшүндө эскерилүүдө. Мындай жүрүштөрдүн бири Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылында да орун алды. Анда жергиликтүү тургундар жана бийлик өкүлдөрү согуш ардагерлерин майрамы менен куттукташып, ал эми курман болгон аскерлерди Куран окуп эскеришти. Улуу атамекендик согуш майданына Жети Өгүз районунан жалпы 4000ден ашуун киши аттанган. Алардын 1800-ü кайра кайтып келсе, калганы эли жери үчүн жан беришип, согуш таласында курман болушкан. Учурда район аймагы боюнча 7 атамекендик согуштун ардагери бар. Алардын 2-өсү Жети Өгүз айыл аймагында. Мына ушул баатыр аталарды майрамы менен куттуктап жана улуу жеңиш күнүнүн 73 жылдык мааракесин белгилөө максатында аталган айыл аймактын башчылыгы тарабынан атайын иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында согуштан кайтпай калган жоокерлер эскерилип, салтка айланган өчпөс полктун жүрүшү орун алды. Жүрүшкө жалпы 7 айылдын тургундары келишип, баатыр аталарга таазим кылышты. Иш-чара жергиликтүү бийлик тарабынан демилгеленип, ардагерлерге арналган салтанат тийиштүү деңгээлде өткөрүлдү. Ушул биздин аталарыбыздын эмгегин, согуштун мына өзүнүн жанын берген аталарыбыздын унутпастан ушул Жети Өгүз айыл өкмөтүнүн деңгээлинде 6 мектеп, андан тышкары өзүбүздүн болгон мекеме жетекчилери менен ушул жерде 500 киши парадка чыктык. МТС Көк Жайык полный техникасы менен чыгып беришти. Андан тышкары биз азыр ушу биринчи часыбыз бар. Анткени ушул жерде ар бир мектебибиз өзүнүн ушу аталарыбызга арнаган ырларын жана бийлерин аткарып беришмекчи. Элге тынччылык болсун, баарын майрамы менен куттуктайм. Биздин ардагерлерди баарын ушул майрам менен куттуктайм. Ден соолугу болсун. Азыр эле калышты мындай айтканда. Бизде айыл аймакта эки эле ардагерибиз калды. Бирөө бир айылда Чыракта, бирөө Ак Кочкордо bizde. Аман Тура байкебиз келди, атабыз биякта отурат. Ден соолугуна байланыштуу да бир ардагерибиз Чыракта келе алган жок. Эми ушул кишилерге тылдаш дегендерге, апаларга, чоң аталарга биринчиден ден соолук болсун, аманчылык каалайбыз, ушу эл журтубузда тынччылык болсун. Улуу жеңиштин 73 жылдыгынын урматына мындан сырткары спорттук иш-чара да өткөрүлдү. Каратэ-до кармашы боюнча өспүрүмдөр арасында мелдешүү уюштурулуп, ага облустун бардык аймактарынан катышуучулар келген. Иш-чара Ысык Көл облустук Каратэ-до федерациясынын башчысы Жеңишбек Төлөжанов тарабынан демилгеленип, аталган спорттуу көл жергесине 1980-жылдары жайылткан алгачкы карлыгачтардын бири Сабыр Төлөжановдун жаркын элесине арналды. Таймашка жалпы жонунан 150 спортчу катышып, өз чеберчиликтерин 6 салмактык бөлүктө көргөз алышты. Бул улуу атамекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган турнир. Биринчиден ошол мен өзүмдүн атам Төлөжанов Асан, атамдын агасы Төлөжанов Сөлпү ошо согуштун катышуучусу. Ошолордун элесине. Андан сырткары ушу менин агам Төлөжанов Сабыр деген ушу биздин айылдан эң биринчиси болуп 80-жылдары карате боюнча машыгып, анан ушу айылга негизи эле көл жергелерине биринчилерден болуп карате менен машыккан адам ошол киши да өтүп кеткен. Ошонун элесине арналган турнир. Анан бир четинен биздин айыл өкмөттө мына мондай жакшынакай спорт комплекс курулган. Ошол спорт комплексте азыр спорттордун карате боюнча спорттун түрү боюнча машыктыруучулар жок. Анан ушул спортту бияка айылга да кайрадан таркатып, машыктыруучусун даярдап, анан мындан ары ушул спортту ушу биздин айылда да өнүктүрүү максатында уюштуруп атабыз. Өз кезегинде облустук Каратэ-до федерациясынын ага машыктыруучусу да мындай иш-чаралардан жаштарды сергек жашоого үндөөгө, чоң өбөлгө түзөрүн баса белгилеп, акыркы тапта бул спорттун түрүн жайылтуу аракеттери кызуу жүрүп жаткандыгын маалымдады. Бүгүнкү мелдештин катышуучулар бул бүт райондордо, шаарлардан келип атат. Ысык Көл областынын жана ошондой эле бүгүнкү согушка катышкан ардагер аталарыбыздын намына өтүп жатат. Жана ошондой эле Жети Өгүз районуна, Жети Өгүз шаарына алып келген агабыз каратени баштап алып келген агабыздын намына ушул турнирди Каратэ-до федерациясынын президенти Жеңишбек агайыбыз өткүзүп атат. Мындай турнирлер эми бизде керек. Бизде ай сайын бул Ысык Көл областында федерация жана спорт башкармалыгынан чогуу ай сайын өтүп турабыз. Жана ошондой эле эл аралык жана Азия чемпионат Кыргызстанга катышып жакшы ийгиликтерди алып келип атабыз. Мелдештин жүрүшүндө алдыңкы орунду ээлеген спортчулар ардак баракча, медаль жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Айта кетсек, бул мелдеш алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында аталган иш-чара эми салтка айланып, жыл сайын өткөрүлүп турмакчы. Адилет Иманов, Нурдин Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары.